Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен Азамат Байматов. Сиздерге ошол канчалаган элдин ичиндеги көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, ушундай жерде бир мекендешибиз эне көз жашы төгүлүп атат экен деген чакырыктар жасап, эми менин болгон күч аракетим, ниетим деле Кудай астында мындай жакшы ишти жасап койсок экен деген ниет. Бирок бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү элдин көбүндөгү түшүнүк болобу же айрым адамдардын түшүнүгү ушул тарапта экен. Бекер бир адам жөндөн жөн кыймыл кылбайт деген түшүнүк бар экен. Бекер да адамдар кылат. Баардык адамдарды бирдей көрбөйлү. Анткени сом деле эмес, соопту да издейли. Бир күн болсо бир күн эрте балким Кудай астына барып калышыбыз мүмкүн. Эрте барып калышыбыз мүмкүн. Ошол күнү бүгүн сиздин биздин кылган жакшы иштерибиз бизге көпүрө тосмо болуп берет. Кабырыбызда нур болуп жанып берери бул алымдарыбыздын айтканында, исламда мына ушул нерсеге таянып жашап келебиз. Азыр менин жанымда турган мына бул карындашым Орозгүл мына ушул ноокаттан эне мынакей азыр бул жерде келиңиз. Энеке турат. Мына ушул эненин кайрылуусу менен келген мен ушул жергечи. Анан азыр бул жерде маселе ошол биз келип видео камералар менен тартып, жашнакка алып чыгарып, ишөө бул жерде чыгарылганда дагы бул үй бүлөнүн өзүнө таандык реквизиттер тиркелет. Бул жерде фондтуку тиркелбейт. Кайрымдуу болуп коомдук фонду булардын акчасына да кийлигишпейт, элдин акчасына дагы. Болгону маалыматтык колдоо көрсөттүк. Ошол учурда канча акча чогулду жалпы эсебинде Индияга кетерди. 30 000 доллар менен чыктыңар. 30 000 доллар акча. Мен келгенде колуңуздарда бир тиын акча жок болчу. Мен келери менен сурайм дайыма. Документ кабыл алабыз. Кабыл алатканда биздин колубузда бир тиын акча жок. Азамат балам, болгон үйдө мыдырыбыздын баарын топтоп, сатып, бүтүп, анан аргабыз кетип бүттү дегенден кайрылгансыздар. Энеке, азыр эми бул жерде Батыр байкенин туура эмес түшүнүгү, азыр 23 000 доллар менен мен Индияга алып барып операция кылдыртам деген. Бүгүн 38 000 доллар кеттиби? Өзүңдү айтып берсең, Орозгүл тууралуу. Айты. Ошол күндө Индия өлкөсүнө барып операция жасатып келдик. Келгениме 2 ай болуп калды. Кеткенде кимдер менен кеттиңер? Кеткенде ошол Батыр байке менен кеткенбиз. Бир посредниктер менен, посредниктер менен кеткенбиз. Бул жерде Азамат ака документтерди даярдап отурган. Биздин барышыбызды күтүп алып, тосуп, өзү жол көрсөтүп, өзү алып барам дегенде, ошол акам каршы чыгып, башка посредниктер менен мени алып кеткен. Алып кеткенде барып 4,5 ай жүргөнбүз. 4,5 ай жүрүп, операцияга кире албай. Эч бир жерге операцияга кире албай, эч бир клиникага кайрылуубуз өтпөй жүрдүк. Кыйналдык. Өтө оор абалда болдум. Иштеримен суу алдырдым. 14 жол, 15 жол алдырдым. Бул жерде 12 жол алдырганмын. Ошон кыйналып, анан кийин келдик. Азыр эми ушул күндө бул акабыз бул биздин Кара Таш айылына келди. Канча убакыт болуп калды Орозгүлдүн бул орунду билгенине, анан ушул элге кайрылып, анан бизге кандай бизди билип калдыңыз? Мен бияка келгениме ушул сыяктуудай, анан бул азыр элдер менен карасаңыз, бул жерде айыл өкмөт келип отурат, айылдын имамы молдокелерден эл тууган чогулуп отурат, сизде аял, энеке. Анан ушул элге болгон, журтка болгон, ушул жана Москвадагы адамдарга сөз башында бир ыраазычылык сөзүңүз менен анан бүгүнкү ушундай кыйынчылык абалды Uşu kızımdın ömrü saktap kaları деген niyette Azamat'a kayırılıp zaten Azamat balam senden sorarız ötünem şu kızımdı şu eldin yurttun canında başını çımında canı kaytarıp Kuday deyince Allah'ım şu ömür verse uşun ömrünü saktap verişke hareket kıl kolundan gelirse gelen senin kolundan uşun tümüne bana sakasın ağzına oynap gülüp doktordan жақсы gelip kallarına men şunday söyünüp toylar kız bereydi şu kızıma жақсы şöyle oynap gülüp senin atke beri şu kızı oynap balası Allah Taala берген дартына шифа берсин. Буйруса Кудай. Allah жакшыртат. Allah Taala кадыр зат да. Биз үмүт кылуучубуз. Кудай үмүттү кабыл кылсын. Ушул күндө Азамат акабыз Кара Таш айылына келди. Кара Таш айылына келгенде биз эми адамдын жакшылыгын билиш керек, ар бир инсандын жакшылыгын билиш керек. Себеби мен башымда оор күндөр болгон.
өтө кыйналып турган кездеримде Азамат байке келип ошол ютубка чыгарып, инстаграмдарга чыгарып, фейсбуктарга чыгарып, өзүнүн жардам колдоосу менен, ак жүрөгү менен, чын жүрөгү менен, ак көңүлү менен мага $30.000 акчаны чогултуп берген. Өзүнүн күчү менен, эрки менен. Ага чейин бизде бир сом акча болгон эмес. $30.000 акчаны чогултуп берип, өзү ал жактан Бишкектен документтерди саздап, бизди күтүп алган. Ал жерде түшүнбөстүктөр болуп, Азамат акеге каршы чыгып, акам башка последовательдер менен мени алып кеткен. Алып барып 4,5 ай ошол жакта жүрдү. Эми бир нерсени дагы тастыктап коелучу. Азыр операция кылганда мен ошол жерде сизге кетип атканда сурадым го. Батыр байке, сиз азыр мейли, мен макулмун, каяка барсаңар деле мен макулмун, бара бергиле дедим, Айткансыз. Мен макулмун, анткени мага эмне керек? Бизге Кудай ыраазылыгы эле керек. Ушул каяка барса да ушул эне көз жашы болуп, эртең эне кыздан ажырап, оор күн болуп, көз жаш болбосун. Мейли макулмун деп туруп айттым, бирок ошол жерде сурадым го. Кайсы клиникага алып бара турган болуп десем, жооп бере алган жок, Жок. Кайсы врач кылат десем, жооп бере алган жок. Жок. Эми сен айтчы, ким деген врач жасады сени? Мен билбейм ким деген жасаганын. Мен ким операцияга киргенин дагы билбейм, эчтекени билбейм. Жок, кайсы клиникада жаттың ошондо? Макста жаттың, Макста жаттым. Бирок ким кайсы врач операция кылган мен ушул. Жок, Макс болгон элечи, Индияда Макс деген клиникалардын көп филиалдары бар. Сен кайсы жериндеги жаттың? Мен Белка Макстын берки Максына жаттым. Макс дегенине жаттым. Мына урматтуу достор, мен сиздерге ушул жерден баса белгилеп бир нерсени айткым келет. Индияда Макс десе бир эле Макс клиникасы бар эмес, көптөгөн филиалдары бар. Бирок сиздер бир нерсени айырмалап билгиле. Кудай астындагы чындыкты билгиле. Мен чындыкты сиздер үчүн айтып коеюн деп турам. Мына азыр Орозгүл баратканда кайсыл врач операция кылары белгилүү болчу. Кайрымдуу бол коомдук фонд белгилейт, тастыктайт, далилдейт. Вивек Вич деген доктор Вивек Вич, же болбосо Субаш Гупта бул операция жүргүзөт. Улардын операциясы ийгиликтүү экендигин көрүп, ошон үчүн ал суммадагы биз үчүн мен макулмун ошол суммага. $25.000 жасатабы. Ал суммага биз макулбуз. Эмне үчүн макулбуз? Анткени ийгиликтүү операциясына көрүп көзүм менен. Бүгүнкү күндө канча кыргыз жакшырып келгенден кийин дагы бүгүнкү күндө бала чакалуу болуп, бүгүн өмүрүн улап жатышат. Эми бул жерде мына карасаңыздар, ушинтип ортомчулар аркылуу барып Азамат Байматов $2.000 жейт экен деп ушак чыгарып туруп, бүгүн элдердин көңүлүн, оюн айныткандар көбөйдү. Бирок өкүнүчтүүсү кайра келгенден кийин азыр Орозгүл, бул чындык үчүн, эртеңки элге бир үлгү болуш үчүн айтсаң, азыр сенин бооруңда салаңдап ооруп атат деп атасың, Ой, боорум ооруйт, кээде көнүм айланат, кусамын. Баштагы акыбалдан сал жакшыраакмын, бирок баары ооруу бар. Азыр өтө эле мындай өзүмдү жакшы деп сезбеймин. Ооруларым бар, ооруйм. Дары ичип турам, дары ичсем дагы ошо жигерлерим салаңда ооруйт. После операциядан кийин ооруп турат. Мына жагдай ушундайда. Эми достор, мекендештер, актануудан алысмын. Мен кыйратып атам дегенден да алысмын. Бирок Кудай астындагы чындыктар менен гана иш жасап койсок деген үмүттөмүн. Энеке, сиз айтыңызчы, менин жасаган, сиз чакырганда келгениме же бүгүнкү күндө турушумда мени мындай эме кылбаңыз. Жөн гана Кудай астында сиз ыраазысызбы мындай менин аракетиме? Ыраазымын, сен дегениңе ыраазымын. Şu kızım kıynalıp kanı gördün halinde. Göz yaş kılıp kıynalıp balasıyla. Eki balasıyla iyiyle attı. Buna yem mantıksal jakşı olup geldi. Sana hem rahmetli oturağız gördüm. Eneler dua verirse sana vardı. Şununla ırgıp durup dua verirse gelirler. Орозгүл, менден капачылык жокпу, наразычылык жокпу, карындашым. Сизден 2 жөн ыраазымын. Ыраазычылыгымды айтам. Мен дагы тилектешмин. Болгону бүгүнкү күндө азыр мынакей достор. Кудай буйрса, эми бул жерге бүгүн элдин чакыруусу менен келдим. Келсем, бул жерде азыр камераны талашып алып, Батыр байкенин түшүнбөстүгү, камера элдин камерасы булчу, дагы баягы Миландан талашкан камерада булчу. Эми эпте ошону оңдоп түзөп туруп койсок, бүгүнкү күндө дагы талашта да. Эми ошол камера менен акча чогулган ушул бала эмеге, карындашыбызга. Эми кызыгы ушул, эми эгерде дагы бул камераны талкалап которгон болсо, эртең дагы канча кайрылгандар бар, алардын камерасы эмеси тартылбай токтойт. Булардын убалы кимге? Мен таң калам, ушунчалык эметем да. Ошон үчүн мындай эртең жетейин деп аткан адамдар ортомчуларга алданбагыла. Алданбагыла, мына ушундай болуп туруп, мына барганда кайсыл врач жасаганын билбейт. Акыбалым оор. Эгер эртең күнү мындай жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Мисалы, эртең случай кайра аттар жерине Кудай сактасын. Кудай сактасын. Барып сен алдын алган жакшы. Эгер аттар жерине берип туруп кайра акыбал оорлошо турган болсо, кайра пересадка, повторный пересадка десе, каяктан кантип акча чогулуп, кайра ким донор болуп, кандай болот маселе?
буга ким жоопкерчилик алат? Ошон үчүн мен кетип атканда да Батыр байкеге айткам, Батыр байке, сизди мен түшүнүп атам, сизге Кудай ыраазы болсун. Бирок келиңиз байке, сиз жөн эле акчаны ойлонуп башыңызды оорутпаңыз. Биз акча чогултуп атканда сиз окоптун ичинде жаткансыз. Айттымбы, Орозбек? Окоптун ичинде жатасыз. Анан акча чогулуп бүткөндөн кийин шарт чыга калып туруп акылдуу боло калбаңыз. Андай экенсиздер, анда эмне үчүн мени чакырдыңар? Эгер өзүңөрдө акча болсо, эгер менин керегим меме керек эмес болсо, акча чогулгандан акылдуулук боло калгандын кандай кереги бар? Мейли, мен макулмун, бирок сиз дагы бараткан багытыңызды билбейт экенсиз деп аябай түшүнбөстүктөр болгон. Эми бул жерде маселе ушундай. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бир туугандар, алданбагыла. Аз акчаны айтып койсо $2000 десе $2000 эконом этем деп $38,000 кетирип отурат. Кимдик эконом болуп жатат? Бул жерде маселени карагыла. Ал акчасы жерге кирсин. Кийинки ден соолук маселе. Мына азыр биз менен байланышта канчалаган бир туугандар бар. Мына боордон операция болуп келип, мына Тынчтык деген мекендешим балалуу болду. Сагын бала чакалуу болду операциядан кийин. Анан эми бул жерде жыйынтыкка карай иш кылсак да жакшы болот деген ойдомун. Ушундай. Бул жол кыраларыбызга, акыркы дарын акчаларына, ошол операциядан ичиндеги акча каражатына акча жетпей калып, апам кредит алган. $2000 кредит алып, одан сырткары эжемдин ажыга бара турган акчасын возврат этип, билетке акча салышты. Билетке акча салышты. Билетке акча салышты, дарыга акча салышты. Эжем быйылкы жылы ажыдан калып кетти. Мен Кудайдын алдында эч кандай жалган сүйлөбөйм. Кудайдын алдында чындыкты сүйлөш керек азамат. Туура. Чындыкты айтыш керек. Онун сырткары мен ооруп жатсам, мына баары айтышты, ошол атамдын бир туугандары, мындай тууган балдары дейм, бир тууган балдары айтты. Үйүңөрдү саткыла деди. Үйүңөрдүн жарымын сатып, кеңири келгиле немеден, Индиядан. Эмне ар кимге жалдырайсыңар, эмне ар кимге баягынтип тилемчи болосуңар. Апаң базарда тилемчилик кылып жүрөт экен. Арак ичип алкаш болуп деди. Мен өтө оор акыбалда 14 саат дегенде операциядан чыктым, Азамат байке. 14 саат дегенде чыктым. Ошондо ошондой сөздөрдү айтышты. Анан эми дагы бир нерсени айтсаң, Орозбек, бул эми Кудай сынап, бул бир жала жапкандык эмес. Сен ошондо жаман оору менен ооруйт деп ошондо да айтылды ошол сөздөр. Мен ону келгенден кийин уктум. Бул ошондой жаман, өтө катуу жаман оору болуп калыптыр. Биякта анализден ошондой чыкты деп. Эмне оору деди? ВИЧ деген оору. ВИЧ деди. Ооба, ВИЧ деген оору. ВИЧ деген оору менен ооруп калыптыр. Мен кантип операция жасатамын, мен жасата албаймын деп бияктагы акелериме, чоң абаларыма ошентип жала жаптыр. Аны мен келгенден кийин уктум. Анан келип анализ тапшырдың. Ооба, анализ тапшырдым, келип анализ тапшырып, кечке ачка жүрүп, кыйналып анализ тапшырдым. Аллага шүгүр. Чындыкты билиш үчүн. Чындыкты билиш үчүн. Кандай чыкты анализ? Анализим таптаза чыкты. Мына ушундай да достор, мына өзү турат. Бир тууганыбыз жаныбызда. Мен бирөөнү жаап жамандайын деген жокмун. Бул жерде эптеп, мына азыр бул жерде бир нерсени дагы билгиле. Азыр мына ушундай чыр чатак. Эми менден эмне себептен качты дейин десем, ошол биздин ошол жерде толук контролдоп, көзөмөлдөп, акчаны туура багыттуу пайдалана турган кылып, максаттуу пайдалансын. Элдин чогулткан акчасы даректүү болсун. Эл байкуш Москвада иштеп, орустун эшигин алдын шыпырып, түрктүн апасынын бутун жууп, азамат акча салып атабыз деген мекендештер жүрөктү жылытат. Эми ошентип чогулткан акча бүгүн максаттуу пайдаланса жакшы болмок. Ошончо чоң чыгашалар менен эмес, же алдоо жолдору менен эмес. Ошондой туура жол менен барып келсе, мынча чыгашага чыкпайт эле. Азыр мына кредит алдыртып, башка кылдыртып, анан эми туруп алып туруп милдет кылуудан алыс болушубуз керек. Жакшылык кылсак Кудай үчүн кылайлы. Азыр кыйкырып атпайбы? Мен жыгарымды берген мен сага. Мен ыраазы эмесмин, 2 күн ыраазы эмесмин деп, мына жака барып соседтерибиздин жанына барып кыйкырып көчөдөгү адамдарды чакырып, Азамат Байматов аканы урам деп жаңжал кылып, одан мен жеңем, мени уруп, Азамат менен сен бир нерсең бар деп ошондой жаман жалган жалаларды жаап кетишти. Азыр эмнеде мына идиштерим сынып жатат. Бул жерде азыр идишактар талкаланды. Аны мен айттым, Батыр байке, идиште эмне күнөө бар? Эгер менин күнөөм болсо, мени чаап, мени теппейсиңби? Мени уруп көрбөйсүңбү? Деп мен ага айттым. Ага айтсам мага кол тийген жок. Бирок идишактар сындырып бул жерде ызы чуу калды да. Эми бул жерде мен жигиттик неме менен мен Индияда сүйлөшкөндө айткам, сен биздин айылга кирбегин деген. Мен эмне үчүн, мен кылмышкер эмес, мен любой жерге кирип бара алам. Мен элдин алдында жүзүм жарык. Эгер мен кемчилик кетирсем, мен эл менен кечирим сурайм. Бирок мени кемчилик кетире тургандай бир жерде эч кандай кылмыштуу эмем жок.
Эгер мен айткым келет, актангандан алысмын, урматтуу достор, мекендештер. Кимде ким Аллахтын алдында туура эмес иш кылып туруп жасап аткан болсо, мен орозгүдүн үстүнөн бир акча жеп, же бир туура эмес кыймыл кылган болсом, анда мага Кудайдын жазасы болсун деп айтар элем. Кудайдын жазасы болсун. Эгерде Батыр байкен ошол жерде туура эмес кадамдар болсо, Аллахтын жазасы болсун. Эгер биз жакшы иш кыла алсак, анда бизге Кудайдын сыйлыгы бар. Достор, мекендештер, Кудайдын сыйлыгы бар. Эгерде биз туура эмес иш кылган болсок, ал иштин үстүндө Кудайдын жазасы бар. Жазадан эч ким качып кутула албайт. Адамдын сотунан качышы мүмкүн акча берип, башка кылып. Бирок Кудайдын соту акча менен эсептешпейт экенин билели. Кудайдын алдында балким эрте барып калышы мүмкүн. Барып калсак жооп бериштен коркойлу. Ошон үчүн алданбагыла, ортомчулар чыгып жатат. Мына кече жакында да бир мекендешибиз кетти. Видеолор толугу менен бизден чыгып, акча эл ишенип, кайрымдуу болуп коомдук фондуна азамат сага ишенебиз, сен көзөмөлдөй аласың деп, эл ишенип чогулган акча чогулду. Анан телефондон байланышка чыгышат экен. Сен биз менен эле бар, биз менен барсаң эле биз кыйратабыз дешип туруп, байланышка чыгып, бүгүнкү күндө алып барып алып туруп, аз акчаны айтат. Азамат Байматов канчага алып баратат? Ошодон $2000, $3000 арзан айтат экен. Мына буларга да ушундай болгон. Алып барып алып туруп, бүгүн $38,000 менен келип отурат. Айрымдары $42,000 менен келгендер бар. Аяка барып алып туруп, кайра ыйлап мага чалышат. Азамат келип да чыгарып берип койчу. Мен эмнеге чыгарам мен? Эртең бирөөнүн алдамчылыгына кошо мен алдай албайм элди. Мен элди алдай албайм. Мен эл журт. Мен Кудайды, анан мен силерди алдай албайм. Мен андай тарбияны көргөн жигит эмесмин. Мен ата-анем андай тарбия берген эмес мага. Ошон үчүн билгиле, чындык жолдун. Сөз менен баргыла деп айтпайм. Бараткан багытыңарды билип алгыла. Эгер бараткан болсоңор, кайсы врач операция кылат экенин билгиле. Кайсы клиникага баратканыңарды билгиле. Билип аланан баргыла. Операциядан кийин келип алып да проблемага дуушар болбогула. $2000, $3000 айтып койсо алданбагыла. Алданбагыла вообще. Мен айтарым, ошол кыргыз элиме мага окшогон ооруп жаткан, өз жаны менен болгон ушунчалык оор акыбалда жаткан ошол инсандар бар. Азыр ушул күндө сиздерге айтып кетерим, эч кандай алданбаңыздар, эч кандай андай посредниктер менен кетпеңиздер. Мен башыман өттү, 4,5 ай кыйналдым, башка болдум деме. Аны бир гана өзүм билдим, бир гана Кудай билди. Башка эч ким билген жок. Ошондуктан сиздерге айтып кетерим, туура багытта, туура жолдо барыңыздар. Кудай кимде ким салым кошсо, жардамын сунган болсо, Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Кылган жакшы иштерибиздин урматына Аллахтын сыйлыгы болсун, Кудай буйрса. Урматтуу достор, бирок чындык жолдо болойлу, Кудайдан коркойлу, Кудайдан коркуп жашайлы. Акча деп, байлык деп жүрүп, эртең кыйынчылык күн бул дүйнө акыреттин жазасында ээ болбойлу.